Балдар, саламатсыңарбы? Маанайыңар жакшыбы? Биз математика сабагынан түшүм жыйноо оюнун чогуу биргеликте ойнойлу. Эмесе оюнубузду баштадык. Түшүм жыйноо оюну. Балдар, биз бул себетке алма теришибиз керек. Ушул себетти толтурушубуз керек. Бул себеттен кайсы санды көрүп турасыңар? 10. 10 саны. Эми ушул алмалардан суммасы 10га барабар алмаларды ушул себеттин ичине салабыз. Мисалы, 3гө 7-ни кошсок канча болот? Туура 10. Мына ушул алма ушул себеттин ичине түшөт. Кийинки суроо. 4гө 4-ті кошсок канча болот? 8. Бул алма биздин себетке туура келбейт. Анткени суммасы 8. Мынакей, бул биздин себетке түшпөйт. Кийинки карасаңар, 4 жана 6. 4 жана 6. 4гө 6-ны кошсок 10, туурабы? Демек бул биздин себетке барып түшөт. Кана балдар, чамдайбыз. Себетибизди тез толтурушубуз керек. Силер кайсы сандарды таптыңар? Балдар, 8 санына 1-ди кошсок канча? Азаматсыңар, 9. Бул биздин себетке түшпөйт. Жерге түштү, туурабы? Кийинки тапшырма. 5 кошуу 5 канча болот? Туура, жообу 10. Демек, бул алма биздин себетке барат. Кийинки тапшырма. 6 кошуу 4 барабар канча болот? Азаматсыңар, 10. Демек, бул алма дагы биздин себетке барат. Мынакей. Кийинки тапшырма. 1 кошуу 8. Балдар, 1ге 8-ди кошсок 9 болот. Ошондуктан бул биздин себетке барбайт. Бул жерге түшөт. Кийинки тапшырма. 4 кошуу 5 канча болот? Азаматсыңар, 9. Бул алма да жерге түшөт. Кийинки тапшырма. 2 кошуу 8 канча болот? 10. Демек, биздин себетке. Балдар, дагы кайсы алмалар менен себетибизди толтурсак болот? Мына бул алма биздин себетке барабы? Туура, биздин себетке барат. Мынакей. Кийинки тапшырма. 3 кошуу 9 барабар 12 болот. Демек, бул алма биздин себетибизге түшпөйт. Кийинки тапшырма. 9 кошуу 1. Бул дагы биздин себетибизге түшөт. Жообу 10. Кийинки тапшырмада балдар, 7 кошуу 3. Алмада жалгыз гана 1 алма калды. Демек, 7ге 3-ті кошсок 10. Биз бул алманы дагы себетибизге салабыз. Азаматсыңар балдар, карагылачы, биздин себетибиз толду. Азаматсыңар, кийинки тапшырмаларга дагы жооп берели. Балдар, борщ жасоо үчүн жашылча жыйнайбыз. Силер борщ тамак жеп көргөнсүңөрбү? Капустадан жасалат, Азаматсыңар, анда балдар баштадык. Биздин себетибизге суммасы, айырмасы 7 болгон гана сандар биздин себетибизге келип түшөт. Кана баштайбыз. 4 санына 3-ті кошсок 7, 3гө 3-ті кошсок 6 биздин себетибизге келбейт бул. 4гө 4-ті кошсок 8. Бул дагы биздин себетибизге келбейт. Бул силер тапкылачы. Дагы кайсы жашылчалар биздин себетибизге келип түшөт? Азаматсыңар, 3гө 4-ті кошсок 7. Мынакей, биздин себетибизге борщ жасоо үчүн дагы бир союз алдык. 1 кошуу 6. Бул болгарскийде.
1 кошуу 6 барабар 7. Демек биздин себетибизге туура келет. Кийинки борщ жасоо үчүн бизге пияз дагы керек. 5 кошуу 2. Мынакей 1 пияз салдык. Бизге 2 пияз керек балдар. Кана дагы бирди тапкылачы. Суммасы 7ге барабар болгон сан. Азаматсыңар. Мынакей 6 кошуу 1. Биз дагы бир пиязды алдык. Келгиле, эми картошка жыйнайлы. Бул жерде кайсыл картошка биздин себетке барып түшөт? Туура 10 кемитүү 3. Бул картошка биздин себетибизге барып түшөт. 8 кемитүү 1. Бул картошка дагы биздин себетибизге барат. Андан кийин 9 кемитүү 2. Бул картошка дагы биздин себетибизге келип түшөт. Кийинки тапшырмада 2 капуста бар экен. Бизге 1 капуста керек балдар. Кана кайсы капуста биздин себетибизге туура келет? Кана кайсыл капуста биздин себетибизге барып түшөт? 8 кемитүү 1 деген жазуусу бар капуста туура келет. Мынакей. Азаматсыңар балдар. Биз эми борщ жасасак болот. Жашылчаларды жакшы чогулттуңар. Азаматсыңар балдар.